Ислам дини бул Аллах Таала ар бир пендеге ушул дин менен жашоого милдеттендирген. Жана ушул дин менен разы болгон, жана мындан башка динге разы болбойт Аллах Таала. Аллах Таала айтат: "Бүгүн силерди диниңерди толук кылып бердим. Жана силерге толук кылып неmatымды да бердим, жакшылыктарымды. Жана силерге ушул ислам дин менен разы болдум." Кимде ким ушул ислам динни карманып, ислам дин менен жашаса, көкүрөгүнүн ачылганын байкайт. Жана жүрөгүндө аманчылык, тынччылыкты табат. Жана улуу бир бактылуу жашоодо жашайт. Аллах кимге туура жолго баштоону кааласа, анын көкүрөгүн исламга ачып коет дейт. Ал эми дейт, кимди адаштырууну кааласа, көкүрөгүн асманга көтөрүп бараткан сыяктуу тар кылып коет. Ким менин жолума ээрчисе, адашпайт жана бактысыз болбойт дейт. Ал эми ким менин китебимден жүз бурса, ага тар, оор жашоо болот. Аны кыямат күнү сокур абалда тирилтебиз дейт. Сокур болгон адам айтат: "О Раббим, эмнеге мени сокур абалда тирилттиң? Мен дүйнөдө көзү соо, көзү көргөн адам элем го." Аллах айтат, ага жооп берет: "Дал ушул сыяктуу сага да дүйнөдө биздин аяттар келди эле го. Сен аларды унутуп калгансың. Дал ушул сыяктуу бүгүн сен да унутуласың."